Элдеринде калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздап энергетиктер кыштан ийгиликтүү чыкты. Электр чордондордо чукул кырдаалдар же авариялык учурлар катталбай, аймактарга сапаттуу электр жарыгы жеткирилип жатат. Ага жогорку Чыңалуудагы узловая электр чордону толук жаңыланып, ага датка электр чордонунан түз электр энергиясы тартылып, энергетикалык шакекче түзүлгөнү өбөлгө болду. Темага кабарчыбыз Самара Асанова кенен токтолот. Кара Суу районундагы жогорку Чыңалуудагы Кара Суу көмөк чордону толук жаңыланганга аз эле убакыт болду. Быйыл кышта аймактын керектөөчүлөрүн сапаттуу үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздашты. Кубаттуулугу 40 000 киловатт кошумча трансформатор коюлуп, Өзгөн, Каракулжа райондорунда да абал оңолду. Тейлөөчү жеңил, мурун бизде дежурный персоналдар кыйналчу баягы келип өчүрүп жандыргычтарды труба менен тартып, азыр автоматика түрүндө бардыгы электродвигатель менен иштейт. Келет өзүнүн пульту бар, кнопканы басат, өчөт, жанат. Ошо жаңы көмөк чордондордун курулушу менен энергетиктердин аткарган иштери жеңилдеди. Анткени жаңы жабдыктар аркылуу сапаттуу электр энергияны жеткирүүдө. Жогорку Чыңалуудагы узловая 220 киловольт көмөк чордону акыркы 3 жылдан бери калкка үзгүлтүксүз электр энергиясын берүүдө. 2012-2013 жылдары толук оңдоодон өткөрүлгөн. Мында адистер күн-түн нөөмөттө жаңыланган көмөк чордонунда ыкчам башкаруу борбордук пункту аркылуу автоматташтырылган. Бул жерде отурган инженерлер мурда кол менен иштеп келсе, учурда электрондук ыкмада башкарылып, компьютерде көрүнүп турат. Авария болгондо ушул жерден сигналдар чыгат, билдирет кайсыл жерде авария болгону. Ушул жерге карап текшеребиз. Бул жакта дагы защитный панелдерибиз бар. Алардан дагы биз карап текшерип, эмне иш кылыш керек, ошолорду полный алдын ала бул жерден ошол авариялык ситуацияларды алдын ала бир кемчиликтерди жойгонго аракет кылабыз. Оштогу жогорку Чыңалуудагы узловая көмөк чордону түзөтүлүп, Ош, Баткен облустары, Ош шаары үзгүлтүксүз сапаттуу электр энергияны түз алып, энергетикалык көз карандысыздыкка жетти. Анткени буга чейин Өзбекстан аркылуу андан соң эки облуска таратып, алар да электр үзгүлтүккө учурап турчу. Штаттык ыкмада тоскоолдуксуз иштеп жатабыз. Башкы максат калкка сапаттуу үзгүлтүксүз электр энергиясын жеткирүү. Быйыл кыштан жакшы чыктык. Бузулуу же өтө чоң авариялар болгон жок. Электр жарыгын пайдалануучулар тарабынан да эч кандай нааразычылык жок. Узловая көмөк чордону аркылуу Ош облусунун аймактарын жана Баткен, Кадамжай, Кызылкая шаарларын камсыздайбыз. Электр энергиясын датка көмөк чордонунан алып, узловая көмөк чордону аркылуу таркатабыз. Мурдагыдай көз карандылык жок. Өз энергетикабызга өзүбүз кожоюнбуз. Мурда кошуналардын көзүн карап олтурган мезгил өттү. Азыр энергетика байлыгы өз колубузда. Энергетиктер кышта ийгиликтүү аяктап, майлуу өчүргүчтөрдү эле газдык өчүргүчтөргө алмаштырууга жетишкен. Өзгөн Жалал-Абад линиясында, Пролетарский Самат линиясындагы жанадагы 15 деген подстанциянын ошо селдерден, жандан, суунун ташкындардан сактоо иштери биз башталат. Азыр даярдыктар жүрүп жатат. Жогорку Чыңалуудагы линияларда биз Кыргызстан боюнча фарфоровый изоляторларды эскилиги жетип 50 жылдан ашык иштегендерди биз жаңы азыр стеклянный изоляторго алмаштырып атабыз. Бул иш 2 жыл мурун башталган. Бүгүнкү күндө уже 40%ке бул иш аяктады. Дагы алдыдагы 2 жылда ушу бүт региондордогу ушу ишти 100%ке аяктайбыз деп пландап жатабыз. Учурда Оштогу жогорку Чыңалуудагы электр тармактар ишканасы 41 көмөк чордондордон электр энергиясын аткарат. Анын 12си капиталдык оңдоодон өтсө, 1300 чакырым аба чубалгаларынын 17 чакырымы алмаштырылды. Самара Асанова, Тайрама